Төрөлөр Замат Минтип өмүр сакчылардын өзгөчө камкордуктугуна алынган 3М жаш жубайлардын тун кыздарынан болуп калмакчы. Бүтүндөй бир чоң үй бүлөнү кубанычка жана шаңга бөлөшкөн алардын биринчисинин салмагы 2 кг 472, экинчисиники 2 кг 320 жана үчүнчүсүнүкү 1 кг 620 грамм. Абалдары туруктуу. Кан басымы көтөрүлгөндүктөн экстренно кечирүү сечение кылып төрөттүк. Энеси болсо реанимация бөлүмүндө жатат. Абалы турукташкандан кийин бизге кайра которулуп келет. Эгер артка бир аз кылчайып, тарых беттерин барактасак, Нарында акыркы жолу 3Мдер мындан 16 жыл мурун жарык дүйнөгө келишкен. Ага чейин бирөө катталган. Ошентип, Алтынай Марамбекованын чүрпөлөрү үчүнчүсү. Алардын бактысына өзү курулган 33 жылдан бери бирде жолу капиталдык оңдоп түзүүлөрдөн өтпөгөн төрөтүү быйыл гана толук жаңыртылып, кайрадан 4 тарабы төп. Канализация, электричество, анан суу түтүктөрү эскилиги жетип чирип калган. Подвалдан баштап 3 этажга чейин. Нарык өнүктүрүү фонду менен бирге проектибизди өткөрүп, ошол жактан биз жеңип алып, 10 миллион ошол жактан алдык каражат. 3 миллион 480 миңди болсо өзүбүздүн экономиядан бюджеттен алып, ошо толугу менен ремонтту өткөрүп алдык. Ошондой эле ар бир палатадан муздак, ысык суу чыгып, өзүнчө ажатканы менен камсыз. Мындай камкордук баардан мурда энелерди ашыкча түшүктөн арылтып, эс алуулары жана тез сакайуулары алда канча натыйжалуу. Күткөм ушул жердин оңдоп түзөө иштери бүтүп калса экен депчи, жаркыраган төрөтканада төрөсөм экен деп аябай сүнүп турам. Туш болгонума ошол Кудай жагып ушу бүтүп калды, оңдоп түзөө иштери. Абдан кубанычтабыз. Ичтери жакшы, жылуу, оңдоп түзөө иштери жакшы жүргөн. Жакшы, муздак, ысык суу баары бар. Керектери дагы кенен, балабызга да ыңгайлуу, өзүбүзгө да ыңгайлуу. Негизи акыркы 3 жылдан бери Теңир Тоо жергесиндеги саламаттыкты сактоо мекемелерине олуттуу маани берилүү менен бир катар көзгө көрүнөрлүк аракеттер жасалды. Айрыкча томография жабдууларынын орнотулушу жалпысын сүйүндүрүп, эми бир кездегидей өлкө борборуна чапкыламай жок. Ал эми жугуштуу оорулар бөлүмүнүн имаратынын курулуп пайдаланууга берилиши ар кандай илдеттердин эл арасына таралышынын жолун бекем бууду. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР Нарын.